Assalamu алейкум айымдар, бәріңіздерға құтмандуу күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздер менен қырс-қырс етіп қырсылдап тұрған даамдуу каттаманын эң оңой жолу менен бөлүшөмүн. Жасалуу жолу өтө жөнөкөй, бардык айымдар жасай алат. Анда эмесе видеону аягына чейин көрүңүздөр. Эң алгач биз кайнаган суубузга 1 чайный ложка тузду кошуп, 500 грамм унубузга электен өткөн ун болуш керек, сөзсүз түрдө. Кошуп, жакшылап камырыбызды жууруп алабыз. Биздин камыр мына ушундай абалда болуш керек, өтө катуу жана өтө жумшак эмес. 15 мүнөткө тыныктырып коюп турабыз. Камырды 4 бөлүккө бөлөбүз дагы, тоголоктоп, андан кийин дагы 15 мүнөткө тыныктырып коюп турабыз. Ошондо биздин камырыбыз жакшы жайылат. Камырды тегиз жайып алгандан кийин бетине тоң май же ушундай сливочный маслону эритип, андан кийин тегиз кылып сүртөбүз. Камырды эки бүктөп, бычактын жардамында бардыгын бирдей көлөмдө кесип алабыз дагы. Видеодо көрүп турганыңыздардай тоголоктоп коебуз. Майды сүртүп, тоголоктоп алгандан кийин дагы 30 мүнөткө тыныктырып койсоңуздар абдан бат жана оңой жайылат. Ушундай кылып бир аз жакшылап бирдей тегиздикте жайып алгандан кийин кызыган сковородкага майдан бир аз гана сүртүп, андан кийин эки жагын кактап бышырып алабыз. Эгерде сиздер майга бышыргыңыздар келсе, анда майга да бышырсаңыздар болот. Эки жагын кактап жакшылап бышырып алгандан кийин ысык мезгилинде ушундай сливочный маслодан бир аз бетине сүртүп коюңуздар. Бүгүнкү чыгарылыштагы видео сиздерге жаккан болсо, четтеги коңгуроочону басып, каналыма каттала элек көрүүчү болсоңуз, катталганды унутпаңыздар. Сиздер менен бүгүн ушундай сонун даамдуу каттаманын эң оңой жолу менен бөлүштүм. Эмки көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Сиздер менен болгон мен Назира.